Намаз 54. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Үш түрді кішіге қиямат күні қорқыныш болбайды. Алар есеп қысап та берішпейді. Адамдар есеп қысаптан арылғыча, алар жыпар жыттуу дөңсөлөрдө рахаттанышат. Алардын бири Алланын ыраазычылыгы үчүн Куран окуп, намаз учурунда адамдардын алдына чыгып, имамчылык вазифасын аткарган. Анын артында моюн сунуп ыктыда кылган адамдар ага ыраазы болушкан киши. Экинчиси, Алланын ыраазычылыгы үчүн адамдарды намазга чакырган киши. Үчүнчүсү, Алланын жана кожоюнунун акысын жебеген, буйруктарын аткарган кул. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Үч түрдүү кишиге кыямат күнү коркунуч болбойт. Алар эсеп кысап да беришпейт. Адамдар эсеп кысаптан арылгыча, алар жыпар жыттуу дөңсөлөрдө рахаттанышат. Алардын бири Алланын ыраазычылыгы үчүн Куран окуп, намаз учурунда адамдардын алдына чыгып, имамчылык вазифасын аткарган. Анын артында моюн сунуп ыктыда кылган адамдар ага ыраазы болушкан киши. Экинчиси, Алланын ыраазычылыгы үчүн адамдарды намазга чакырган киши. Үчүнчүсү, Алланын жана кожоюнунун акысын жебеген, буйруктарын аткарган кул. Тирмизи, Табарони, Мажма уз Заваид.